жаңылыктарды, сиздерди күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам, назарыңыздарда валюталар курсы. Гидрометтин маалыматы боюнча 24 январда күндүз Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында жана Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктарынын кыскача тизмеси. Кытайдагы вирус Орусияга да жеткени айтылууда. Бакиров Памирге жөнөтүү боюнча айткан сөзүнө түшүндүрмө берди. Мыйзамсыз ташылып келген 3 миллион сомдук сагыз кармалды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Жогорку кеңештин төрагасынын ордун басары Мирлан Бакиров парламент жыйынында памирлик кыргыздар тууралуу айткан сөзү жана ал тууралуу социалдык тармактарда тарап жаткан айрым пикирлер боюнча түшүндүрмө берди. Жана Кичи Памирден көчүлүп келген этникалык кыргыздардын турмуш шарты мындан ары мамлекет тараптан колдоо боюнча маселенин катарында айтылып кеткен сөз болду. Эгерде ар бир кыргызстандыкмын деген жаран кыргыз мамлекети үчүн салым кошсо, албетте мамлекет өнүгөт. Жаман дей берсек, жок дей берсек, анда жакшысын бизге бирөө береби. Кээ бир топтор бар, Кыргызстанга эл эмес, дейле туулганына нааразы болгон. Мына ошол бир эки жакты карап, албетте бүгүнкү 21-кылымда Кыргызстандын эли дагы мындан да жакшы жашоосу келет. Бирок ошол эле мезгилде тарыхты да унутпашыбыз керек. Бүгүнкү реалдуу учурда ошол улуу жана Кичи Памирдеги жашап жаткан кыргыз боордоштордун жашоо турмушун дагы бир көз алдынан өткөрүп койсо деген мүмкүн ой болду. Ошондон айтылып кеткен сөз болду. Маалымат булагы Марал ФМ. Аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Ош облусунун Мойкен районуна караштуу Көкжар айылында кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz 402 автоунаасы токтотулуп текшерилди. Унаанын жүк бөлүгүн текшерген учурда мыйзамсыз ташылып келе жаткан 140 коробка, ар бир коробкада 5600 блок, жалпы 168 000 пачка Orbit маркасындагы сагыз табылган. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы билдирди. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк маалыматтарга бурсам, Орусиядагы Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус жуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бири Шанхайдан учуп келген. Ал учактан түшкөн кезде денесинин табы 38 градуска чейин көтөрүлүп турган. Андыктан аны ошол жерден эле ооруканага алып кетишкен. Кытайдагы 2019 НКО аталыштагы коронавирустан каза болгондордун саны 17ге жетти. Вирусту жуктуруп алгандардын саны 610дон ашты. Ал эми Британ эксперттери бул көрсөткүч 2000ден ашаарын белгилеп жатышат. Учурда вирусту жугузуп алгандар АКШ, Япония, Түштүк Корея, Сингапур, Гонконг, Австралия жана Таиландда да катталды. Коронавирустун жаңы түрүнөн кантип сактаныш керек? Колду бат-баттан самындап жууп, жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозду жабуу, салфетка колдонуу же чыканак менен тосуу, грипптин симптомдору байкалган адамдар менен аралыкты сактоо, чийки бышырылган эт жана жумуртканы колдонбоо, кароосуз жүргөн жандыктарга жакындабоо. Ушуну менен бүгүнкү күнгө карата чыгарылыш аяктады. Эгер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга жазылыңыздар. Кийинки чыгарылыштан амандашканча баарыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейм.